Экинчиси эң сонун бул таалай абада тоңдурулуп жана эритилген суу. Тоңдурулуп жана эритилген сууну кандай даярдайсыз? Бул үчүн сиз ошол эле крандан аласызбы, фильтрден аласызбы, башка жактан аласызбы, сууну алып келесиз дагы шише идиш болот. Шише идиштер болот. Калың шише идиштер болот. Ошо калың шише идишке ошо сууну куясыз дагы, ал толбош керек. Муну сиз холодильникке коесуз. Морозильникке коесуз. Морозильникке койгондо мунун үстүнкү жагы сиз 1 саат, 1,5 сааттан кийин карап туруңуз. Үстүнкү 1 сантиметрби, 1,5 сантиметр тоңо баштаганда сиз ушуну алып саласыз. Муну дейтерия дейт, дейтерия. Оор бизге сиңбеген микроэлементтер ушулар биринчи тоңот. Ушуну сиз ургулап неме менен, сүзгүч менен ургулап туруп, музун алып саласыз. Калган бөлүгүн кайра морозильникке 10 саатка саласыз. 10 саатка салып туруп, эми эгерде сиз 10 саатта караганыңызда мунун бүт бар жагы тоңуп, ортодо 1 стаканчалык суу тоңбой калып калат. Ошону ургулап, ошону куюп саласыз, төгүп саласыз. Ал дагы бизге керексиз суу. Мына тоңгон суу калды. Ушуну чыгарып коюп коесуз дагы, ушуну эригенден кийин ушуну ичесиз. Мына ушул таалай абада. Көрдүңүздөрбү? Тоңдурулуп туруп, анан өзү эрийт. Эми дагы бир секрети. Ушул эриген сууну сиз абдан тынч комнатага койсоңуз, ал үндү айтпадык боло, информация алат, тиги эске тутуп калат деп. Эгер сиз ушу сууну коюп, ушунун жанында телефондо кыйкырып, же мунун жанында рок музыка болуп, же бир телевизор жыңдай берсе, демек бул суу тоже ошол информацияны алып алат. Демек сиз муну тынч жерге коюп коесуз. А мен бул сууга чындыгында телефонду кечинде жасайм дагы, кечинде телефонду, Куранды коюп коем жанына. Эртең менен кечейин эрийби, 6 саатта эрийби, музыка түгөгүчө ушул тынч жерге коюп коем. Түнү коюп койгон эң жакшы, себеби деген түнү ызы чуу жок. Ошол кайсы сүрөнү коюп коесуз, Фатиханы коесузбу, Ихласты коесузбу, любой сүрөнү коюп койсоңуз, ушул суу жакшы суу. Эми караңыздар, эмне үчүн илгери адам ооруганда молдокелер барып сүйлөп анан ошо сууну берип анан жакшы көрдүңүздөрбү? Ошол сууга молдеке ниет койду. Ошого сүрө айтты. Ушул адам жакшы болуп кетсе экен. Кудай, мен тилегимди берчи. Ушул адам ушул сууну ичип жакшы болуп кетсе экен. Мына секрет ушуда экен деп койдум мен. Көрдүңүздөрбү? Анан дагы адамдар эми ар түрдүү да, бирөө жай музыканы жакшы көрөт. Мүмкүн эгер сиз көңүлүңүзгө жакканды коюп коюңуз. Эми мен айткан, конечно, мен аны навязывать этпейм сизге. Мүмкүн сиз абдан жакшы музыка коюп коесуз. Көңүлдү ача турган музыка коюп кое турсуз. Мүмкүн сиз мен сени жакшы көрөм, мен сени сыйлайм, сага рахмат, көрдүңүздөрбү? Ушундай сөздү эле жазып берип түйүнү коюп койсоңуз дагы, ошол сууну угуп, ошол сууну көрүп, бул эрий берет. Эгерде ушул сууга кыйкырык бакырыктар баары келген болсо, аны ичкен мына жаш балдар көбүнчө рок музыкага кызыккандар. Эми мен алар жаман көрбөйм, эми ар кимдин өзүнүн вкусу бар. Бирок ушуларды карасаңыздар, мындай нервныйраак, ыжалат, титиреңдеген, демек ичкен суу менен тамак алга кирген нерсе, аны ошол нерсе кыжалат кылып атат. Демек рокту уга берет, ошол рокту угуп туруп анан кийин сууну ичет, анан ал жинденет. Көрдүңүздөрбү? Демек ушул таалай вода, тоңдурулуп жана эритилген суу эң таза суу. Дүйнө жүзүндө эң таза суу ушул. Информациясы жакшы суу ушул. Жакшы нерсени тутуп алган суу ушул. Себеби тоңгонго чейин алган информацияны ал тоңуп калды, ал информацияны унутуп калды да.
Андан кийин эрип атканда жакшы информация берсеңиз, мына ушул суу эң сонун суу. Мына ушул сууну ичиңиздер. Зерикпеңиздер. Урматтуу туугандар, үйдө ким бош болсо, эми көбүнчө аял киши тамак жасайбыз, аял киши бала өстүрөбүз. Сиз жакшы суу дайындап бересиз, сиздин күйөөңүздүн ден соолугу жакшы болот, сиз өзүңүз жакшы болосуз. Сиздин балдарыңыз жакшы суу ичет. Эч качан зерикпеш керек. Гүлзат Мамытбекти карагылачы, кандай деген зерикпеген адам, кандай деген позитивдүү адам. Ар бир аял киши зерикпестен ушундай талай абадан жасаңыздар, ушул сууну ичиңиздер, ушул информациясы жакшы. Ушул суунун бир тамчысы, ийненин учундай тамчысы ал клеткага жетет. Демек, клеткага жеткен суу ал бизге оорун алып келбейт. Мына, урматтуу туугандар, талай абада менен тундурулган сууну колдонуңуздар, ден соолугуңуздар жакшы болсун. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.